Саламатсыздарбы достор? Кийинки анда суроо. Саламатсызбы Илим байке? Сизге РЦКдан жолуккам. Аябай спокойный, сонун байке экенсиз. Сизге жолукканыма сүйүнүп, канча бир энергия менен жүрдүм. Бирок суроом тоо жөнүндө эмес, сиздин стористерди көрүп, окуп дагы мени ойлондурду. 2 жыл мурда Назира Айтбекованын стористери дагы сиздикиндей жайнап чыккан. Жалаң зордук, зомбулук көргөн кыздар жазышкан. Ошондо окуп алып шолоктоп ыйлагам. Өзүмө бир жума дегенде араң келгем. Менин эжем, сиңдилерим менен атам айылга, жумгалга, каникулга жөнөтчү. Айылда кошуна балдар, тууган балдар көп. Чогуу эле жайлоодо боз үйдө жашачубуз. Бирок Кудайыма шүгүр, бир дагы жолу ыдык көргөн эмесмин. Бактылуу күндөрүм ошол айылда, жайлоодо өтчү. Жыргап, ойноп келчүбүз. Азыр ойлонсом, мүмкүн менин өз атам жана чоң атам экөө тең строгий, кыйын кишилер эле. Атам бизди коргоп турганын сезип, эч ким бизге тийчү эмеспи? Ким билет аны? Атам кыздарын аябай коргоп, колдоп, насаатын айтып чоңойткон. Мен үчүн атамдын ар бир сөзү закон болчу. Азыр мен 37-демин. Атам дагы өтүп кетти 8 ай мурун. Күйөөм менен ажырашкам. 2 кызым бар. Кыздарым атасын көрбөй чоңоюп келе жатышат. Мени ойлондурган нерсе ошол атасы бере турган мээримди, тарбияны мен жалгыз кантип толтурам. Ушундай көчөдөгү жаман нерселерден өзүн коргой турган, өзүнө уверенный, бактылуу кызды кантип тарбиялайм? Кийинки жашоосунда туура адамды тандап, туура жашаганга, бактылуу жашаганга кандай мен таасир бере алам? Ар кандай ыдык, зордук, зомбулуктан ары жүргөнгө. Азыр болгон аракетимди кылам. Экөөнү болушунча коргоп, колдоп келем. Бирок кыздарым жоош, ичинде бир хитрость жок, наивный кыздарым бар. Анан эле ушул окуяларды окуп жүрөк түшөт. Кандай тарбия берген катачылык кетпейт деп. Сиз кызыңызга кандай кеңештерди, насааттарды берет элеңиз? Кыз чоңойтуп жаткан жалгыз апаларга кеңеш болмок. Рахмат дейт. Саламатчылык карындашым, сизге чоң рахмат сурооңузга, кайрылууңузга. Мен мындай деп айтып кетейинчи, менин 4 балам бар, анан мен түшүндүм да. Бир дагы ата эне балдарын туура тарбиялап жатабы же туура эмес тарбиялап жатабы билбейт экен. Аны кийин эле балдар чоңойгондон кийин, бойго жеткилип, аң сезими жетилип, уядан учкандан кийин анан жыйынтыгынан түшүнөт экенсиң да. Жыйынтыгынан түшүнөт экенсиң. Балдар баягы туура жолго кеттиби, туура баалуулуктар балдарга таң уландыбы, ошол баалуулуктар менен туура жүрөбү же жүрбөйбү. Сен 1000 китеп окусаң дагы, 1000 подкаст көрсөң дагы, 1000 жакшы укмуш тарбиялаган адамдын акылдуу сөздөрүн, акыл насааттарын уксаң дагы, баары бир сенин адам баланы, жаш баланы тарбиялоо жолуң индивидуалдуу, башкача, өзгөчө болот экен. Бул мен тажрыйбамдан айтып жатам да. Бир дагы тигил же бул баланы тарбиялоонун алтын эрежелери, тынтыксыз жакшы жыйынтык алып келе турган натыйжалуу бир сыйкылдуу эрежелер болбойт экен. Мен ата энеси аябай катуу кармап, бирок балдары айбан болуп калганын деле көрдүм. Ата энеси таптакыр бош кармап, балдары айбан болуп калганын көрдүм. Ошол эле учурда ата энеси бош кармап, балдары укмуштуудай, көрөнүктүү, чыгаан болуп, акыл эстүү болуп өскөндөрүн көрдүм. Ошол эле учурда ата энеси чынында эле сиз айткандай катуу кармап, анан балдары укмуш чыгып кеткенин көрдүм да. Мындай сөзсүз түрдө катуу кармасаң балдарың укмуш чыгат, же болбосо сөзсүз түрдө бош кармасаң балдарың укмуш чыгат деген жок экен. Ар кандай болот экен? Ар кандай мисалдарды көрдүм, ар кандай өрнөктөрдү көрдүм. Мен бир нерсеге гана басым кылып атам өзүм балдарымды тарбиялаганда. Аларды эркин тарбиялап, аларды урматтап, сыйлап, алар менен кичинекей балдардай эмес, өзүмдү акылдуу сезбей, алар менен теңдей сезип, теңдей сүйлөшүп, болгон жашоодогу чындыктын баарын ачык-ачык айтканга
аракет кылып атам. Ачык бөлүшкөнгө. Жаман болсо жаманын айтып, жашырбай. Бизде жашырышат го, жашырбай этпей, мына мындай, тигиндей деп. Ошол экенин баарын ачык айтканга аракет кылып тарбиялап жатам. Балдарымды мен мисалы эркин кармайм, бош кармайм. Болгон нерсени, болгон суроолордун баарына жооп бергенге аракет кылам, эчтекени жашырбайм. Бирок эң негизгиси билимге басым кылам. Билим деп китеп окуганга, мектептерди жакшысын тандап, жакшы мектептерге алып барганга, алар менен аларга убакыт бөлүшкөнгө, алардын көйгөйлөрүн угуп, алар менен ар бири менен өзүнчө сүйлөшүп, чогуу дагы сүйлөшкөнгө ушинтип аракет кылам да. Достор, мен жана Dream Journey компаниясы кезектеги кызыктуу тур жарыялайбыз. Бул саам биздин тур Фудзиямага, Жапонияга болмокчу. 24 августтан 4 сентябрга чейин Жапониянын 6 шаарына, Киото, Осака, Токио жана башка шаарларына, эң кызыктуу жерлерге, эски Жапония, заманбап Жапония, кызыктуу Жапония, салт санаалары, алардын тарыхы дегиле азыркы жапондор ким, алар эмне жешет, эмне менен жашашат, кантип жашашат, ошонун баарын толук барып көрүп чыкмакчыбыз. Андан тышкары эң негизгиси, достор, биз Фудзиямага трекинг кылып, Жапониянын эң бийик чокусуна чыгып келмекчибиз. Сөзсүз түрдө абдан кызыктуу, абдан саз, жыш жана бай саякат болмокчу. Бул саякат менин жакындарым үчүн, менин санаалаштарым үчүн атайын даярдалып жатат. Өзгөчө даярдалып жатат. Келиңиздер, толук маалымат шилтемеде катталып, жазылып, аракет кылып, дүйнөнүн төрт буручун көргөнгө умтулалык. Бул жашоону жаркырата жашаганга аракет кылалы. Биз менен чогуу бул жашоо сөзсүз түрдө жаркырайт. Кеттик Жапонияга. Бул эми менин тарбиялоо жолум, менин эрежем. Сиз айтып атасыз, аталык мээрими жок, кантип өсүп калат, аталык ошо коргоо жок, кандай өсүп калат. Аталар ар кандай болот, кардашым. Айрым атанын баарынан жогу жакшы. Айрым атанын ошо тарбиясынан тарбия бербей койгону жакшы. Ошондуктан сиз кайгырбашыңыз керек. Мисалы, мен жолдошум жок, анан кыздар аталык мээрими жок, өсүп жатат депчи. Бир гана нерсе, эгерде мисалы ошол ажырашкан жолдошуңуз кыздар менен сүйлөшөм, баарлашам, катташам десе, тоскоолдук кылбаш керек деп ойлойм. Катташып, сүйлөшүп, алар менен баарлашышы керек депчи. Жашоодо оош кыйыш өйдө ылдый боло берет да, ошондуктан. А эгерде атасы ошо бойдон жоголуп кетип, карабаса, көңүл бурбаса, андай атаны кыйнап келип сүйлөшүп деле кереги жок да. Андай атадан айтып атпаймынбы, баарынан жогу жакшы да. Кайра кошумча травма кылбайлы. А кыздарга болгондой айтыш керек деп ойлойм. Анан баягы көп учурда мен билем да, үй бүлөдө мисалы көбүнчө балдар энесинде калат да, анан атасыз шыбай беришет да. Менимче шыбап таптакыр кереги жок, себеп дегенде атасынын өзүнүн чындыгы бар да. Ошондуктан шыбабай этпей, болгондой кылып, эгер ата жөнүндө сураса, эми кийин бир учурда жолугасыздар, мүмкүнчүлүк болсо жолугасыздар же балким өзү жолугуп калаттыр. Ошондо сурап аласыздар деп мен ушинтип айтат элем да. Ошондуктан мисалы атанын мээрими, атанын тарбиясы бул сөзсүз түрдө эле балдарды жакшы кылып тарбиялап коет деген кепилдик эмес. Таптакыр андай кепилдик эмес. Атасы бар тарбияланып жаткан ошол кыздарды деле көрүп атам. Тарбияланмакты көрсө, кайра басым, кысым болуп, кыздар моралдык жактан жанагы урод деп коет го, моралдык урод болуп чоңоюп аткандарын көрүп атам. Ошондуктан сиз ата жоктукка таптакыр шылтабаңыз да. Менимче, мына айтып атпайсызбы, менин кыздарым бир ичинде бир хитрлыгы жок, бир куулугу жок, бир мындай болуп өсөт, антип мынтип. Менимче эчтекени жашырбай айтышыңыз керек го деп ойлойм. Мен болгондой айтам. Кызыма мен ата эмес, кызыма дос болгонго аракет кылам. Анан ошону какшап кирем да дайыма. Кызым, жашоодо сөзсүз түрдө кыйын учурлар болот. Жашоодо сөзсүз түрдө татаал учурлар болот. Жашоодо сөзсүз түрдө сен кылган каталар болот. Катасыз болбой койбойт. Ошол ката болгондо, ошондо кыйын учурга келип туруп такалып калганда,
ошондой шарт түзүлүп калганда сен эч качан мага ошону айткандан коркпошуң керек деп айтам да мен. Эч качан коркпошуң керек. Менден жакын адам болбойт. Мен сага отуруп алып ошондо сен кыйынчылыкка кап момундай кылсаң мындай болмок да, эмне үчүн мындай кылдың, эмне үчүн тигиндей кылдың деп жемелебейм деп айтам. Мен антип таптакыр жемелебейм сени. Мен сен менен отуруп алып бирге ошол эки кыйынчылык абалдан кантип азыр чыга алабыз, кантип эң жакшы жолун тандайбыз деп сен менен кошо отуруп алып сүйлөшөм. Анан минтип айтам, кызым, эмнеге сен мага айтканың сага пайдалуураак деп айтам. Себеп дегенде мен айтам, сага караганда мен 30 жыл бул жашоодо көбүрөөк жашагам. 30 жылдык көбүрөөк тажрыйбам бар. Да, балким сен мага караганда азыр акылдуурааксың. Мага караганда сен көп нерсени жакшы билесиң. Бирок жашоо тажрыйбасы жагынан мен көбүрөөк баймын. Ошондуктан ошол жашоо тажрыйбасы жагынан мен отуруп сен менен бөлүшөм, кеңешем. Экөөбүз бирге отуруп алып, ушул абалдан кантип чыгабыз, кандай оңоюраак жолунан чыгабыз деп чогуу кеңешкенге жакшы болот. Мен сага, кызым, эч качан кап ушуну туура эмес кылдың же болбосо эмне мындай кылдың деп мен сени урушуп эч качан айтпайм деп айтам. Бирок муну кызыма эле эмес, балдарыма да айтам. Балдарым, сен менден коркпо эч качан. Атам урушат, атам сабайт, атам эмне деп ойлойт, атам жаман ойлоп калат, атам тигинтет деп таптакыр ойлобогула деп айтам. Таптакыр ойлобогула. Силер кайра айтышыңар керек. Кап могул болуп калды, мен азыр атамдан сурайынчы эмнени деп. Анан мен айтам, бир жамандык кылсаңар дагы, баягы биздин баалуулук менен бул жакшы же бул жаман деп тарбиялайбыз да. Бул айтабыз, могул кызым жаман нерсе, бул кызым жакшы нерсе, уулум бул жаман нерсе, бул жакшы нерсе деп. Анан ошол эркинде жаман нерсе кылып алсаңар дагы, мен айтам, кылып алсаңар дагы, мен эч качан акмак, мен сага айтпадым беле бул жаман, эмне кылдың деп эч качан урушпайм, эч качан зекибейм, эч качан күнөөлөбөйм деп айтам. Андан коркпогула. Ошо жаман нерсе кылып алсаңар дагы келип мага айткыла. Ата, могул жерде жаман нерсе кылып алдым, ушундай болуп калды десеңер, мен отуруп карап, кап жаман болгон туура, келем анда отуруп ойлонолук, кандай кылып ушул жерден чыгабыз деп айтам деп келем да. Эми мен үмүттөнгөнүм эле алар менден коркпостон, себеп дегенде адам баласы баардыгы жаман нерседен жаман нерсени кылат. Жаман жаза баспаган адам болбойт. Жаза баспаган, жамандык нерсе кылбаган, бир ыплас нерсеге аралашпаган адам болбойт. Андай периште адам жок бул дүйнөдө. Жок бул дүйнөдө. А эмнеге бул дүйнөдө ошондой адам жок болсо, силер да макул болуп болсоңор. Эмнеге ошондой жок болсо, эмнеге анда менин балдарым ошондой периште адамдар деп ойлошум керек? Ал жаңылыштык да. Менин балдарым деле жаман нерсе кылышы ыктымал, ыплас нерсеге аралашышы ыктымал, жаза базышы ыктымал. Эмнеге анда мен урушум керек? Мен өзүмдү эстесем, ар бириңиздер өзүңүздөрдү эстесеңиздер, эмне, силер жаман нерсе кылган эмессиңерби? Жанагы шкафта скелет деп коет, билесиңер да. Ар бирибиздин скелетибиз бар да. Жашырбай, жашырып, эч кимге айтпай сыр кылып жүргөн скелетибиз бар да. Ар бириңердин телефонуңарды эле чукуп ийсечи, эмне болуп кетет? Ал жерде бир укмуштун баары бар да, мисалы, туурабы? Аны коомчулук же болбосо тегерегинде жакындарыңар билсе, көбү сүйлөшпөй да, бет карашпай да калышы ыктымалсыңар да. Анан эмне үчүн өзүңөрдүн скелетиңер бар, анан балдардын скелети жок деп ойлойсуздар? Ошон үчүн мен толук кандуу ачык айтканга, ачык болгонго, бардык суроолоруна жооп бергенге аракет кылам да. Мен ойлойм, бул өзүңүзгө да жакшы болот, кыздарыңызга да жакшы болот. Кыздарыңыз менен ачык болуп, кыздарыңызга жакын дос болуп, кыздарыңыз сизге ошо жаман нерсе кылганда, кылып алганда, жаза басып алганга сизге коркпой айта ала турган, сизден колдоо көрө ала турган, сизге таяна ала тургандай болсо, менимче эч коркунуч жок болот. Анан көбүнчө булар менен сүйлөшө эле бериш керек экен, сүйлөшө эле бериш керек экен, айта бериш керек экен. Баягы бизге келесодой болгон суроолорду берип атса деле ошол экиге жалкоолонбостон, тартынбастан сүйлөй бериш, ошол экилерге жооп бере бериш керек экен. Анан албетте китеп окуп, муну оку, тигини оку, муну карап көр, тигини карап көр деген деш керек го деп ойлойм. Эми мисалы мен деле анчалык мисалы картаң эмесмин да. Менин балдарым дагы кичинекей, натыйжасында кандай болот көрөм, бирок мисалы улуу уулум байма бай айтып келет да мага. Ата,
мен бактылуу адаммын. Сиз мени ушинтип чоңойтконуңузга, ушундай эркиндик бергениңизге мен ыраазымын. Сизден бөлөк мага менде жакын адамым жок деп келет да. Мен ошону мисалы өзүмдүн байлыгым деп эсептеп келем да. Мен ошодокиге жанагы демек ушу беркилерин билбейм, ушу уулумду демек жакшы тарбиялап турмун. Буларды дагы андан да жакшы тарбиялаганга аракет кылайын деп келем да. Ошондуктан ар бири ошол жолду өтөт. Сиз дагы ошол жолду туура өтүшүңүзгө, ошол жолду ийгиликтүү өтүшүңүзгө мен тилектешмин. Ал үчүн биз балдарга акыл үйрөтүп кое эле отура беребиз. Бирок балдар биздин акыл насаатыбыздан үйрөнбөйт, балдар бизди карап чоңойот. Биз кандай жашасак, биз эмнени баалуулук катары тутсак, балдардын көбүнчө ошондой кылып жашайт, ошону баалуулук катары тутушат да. Ошондуктан биз ар бирибиз өзүбүздү оңдогонго, өзүбүздүн жүрүм турумубузду, өзүбүздүн жеген тамагыбыздан баштап, кийген кийимибизден баштап кылган ишибизди жакшыраак кылып, бир жогорку деңгээлде кыла турган болсок, балдарыбыз деле ошол деңгээлде болоруна менин көзүм жетет. Сизге ийгилик.